Алло, Да? вы приехали? Да. А10. Между А10 и 11 стою. Не-не-не, слушайте, мы где А7 стоим. Не знаю, как-то... Да, хорошо, сейчас включу режим невидимку и назад сдам. Вы понимаете, у вас А10 указано, А10 указано. я внутри, я когда заказывал, я был внутри просто. Все, хорошо, удачи вам. Перезакажите, хорошо, спасибо. Да, мы там вдоль дороги стоим. Да, перезакажите. Алло. А вы там стоите? Нет, я уехал. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. До свидания. Ой. Ассалаумалейкум. Туғандар, замандаштар, бүгінгі күнге қайсы число бүгін? Ой, 6 число екен. 6 январь. Ишті баштадық. Құда қаласа бірінші заказ. Пришли чаевые дейді. Жаңы таксопарктен ишті батам бүгін. Global Auto деген. Экранда көп телефон номерін жазып, данныйларын жөніп қойсаңар, улап болады. 1% парковый самосвет. Анан, жоқ, мега турдой договор керек болуды. Десеңер, турдой договорға бұл парк болагылар. Вот Асман, Аманат. То есть экөө бирле парк болуп алыштазып. Турдой договор менен улап берет. Ушундай. По-любому лимитибиз жетпейт да 1 жылга. Ошого 2 парк менен иштей берсең болот. Өкөтең жакшы парк. Мен өкөндө тең иштейм. Бегиде турдой договор менен, буда парковый самосвет. Аралаш иштебесем 1 жылга жетпей калат меники. Плюс регистрация узатканга да турдой договор обязательно керек. Счет по 3 екен по-любому. Кутканы по-любому алып келмин да. Ладно. Экинчи заказ алдык. Жаңы парк. Жаңы жыл. Жаңы турдой договор дегендей. Аспан көздөй алдык. Этпедимби 3 екен деп. Все, вижу. Так, Петрушина, да? Да. Какой-нибудь добряк найдется, чтобы нас Найдет. Все злые. Может, пропустит. Ща режим, включен режим наглости. Стоп. Он еще наглее. Есть коэффициент, ал ушундай заказдар туугандар. Коэффициент дегенди унутабыз. 8 мартка чейин коэффициент унутабыз. 14 февралга чейин, 8 мартка чейин. 33 минут 1300. Жаңы жыл күнү өзү 31 күнү иш болбойт деле. Быйыл иш жаңы жыл күнү 31 күнү өлүгү иш болуптур. Мен где-то саат 5те чыктым кечинде, 11ге чейин иштедим. 15-те кирип кетип калдым. Ошондо бул 6 саатта. 15-те кирип кетип калдым. Менен эртерээк чыккандар менен кеч киргендер эң көп 33 миңге чейин иштепти. 33 миңге чейин иштетип кой экономдо. Так что, вот. Кандай болуп туруп китайский машина 8 экен өтүп атышат. Баардыгы элечи. Черитиго 4 Pro дейт. Не такси болсо жакшынакай да машина, такси кылсаң өлүдү. Чё, заказ дашь? Нет? Видно, жакта жүрөм. Деревняга келдим. Жок, Москвадан келе алса экен. Петрушкина, Сапронова деген жакта. Бул Черри Аризо боюнча. Азыр бирөөгө обзор кылам деп койдум эле, кайра качан кыласың деп комментарий жазып атат да. Кылайын, туугандар. Просмотр кетпей атат да. YouTube'да просмотр лайк баспай атасыңар, комментарий жазбай атасыңар. Канчалык көп лайк басып комментарий жазсаң, ошончолук рекомендация чыгып, просмотр кетет. Азыр мен аракет кылып, бунун историясынан бери карап, моторунан бери полный карап,
кылганым көп болсо 2 000 адам көрүп койгонум жалко да, эми просто менин убактым жалко. Ошого комментарий жазып, лайктан басып кичине просмотрду көбөйтүп алалы, анан кийин чейин ариза боюнча негизи эле вукуп калса болбойбу? Же жөн эле аренда айдап жибериш керекпи? Ушул жөнүндө мен мындай өзүмдүн мнениямды айтам, так как 3 айдан бери бул машинаны айдап жүрөм мен. Блин. У меня такой же был случай, блядь, чуть не уебал одного, блядь. Тут же встречка, точнее встречки нет, тут одностороннее движение, это не ожидаешь никого, блядь. Afsuzdan kuryer чыгып калса жүрөгү түшүп калды. Бирок действительно мен да көрбөй калдым. Тормоз теуп калдым. Тормоз кармайт да алат бул. Вот ровно эле. Бирок жолумуз болчу, ошондо эле кармады. 17 мүнөт 750 рублей нормально, комфорт болбосо. Мен ушул деревнядан Колумбуска барбай эле коеюн, Колумбуска. Неме дейт? 50 минутага келдик, 2200 долгая поездка. Бул парк только долгая поездка деп атышат. Кайра эле муну ушул жерден жеткизейин деп калганда неме менен берди. Сепичка менен кайра эле обратно долгая поездка. Ким күбөттү? Ничего себе. Канча километр экен айтайынбы? 97 километр экен. На. 97 километр. Значит, ошол жак. Аэропорт. Шариктин тушунда Схойняга берди, Схойняга. Канча чыгышы мүмкүн, Күтүп турса да 11 минутка да чыгар экен дагы. Главный күтүп турса болду. Вот. Бул концерт чыдап кеткенбиз. Здравствуйте. Наконец-то поедемте отсюда. Химки, да, сходню? А что, машина долго или что? День сегодня долгий. Спасибо большое, всего доброго вам, с праздниками. Спасибо, до свидания, вас также поздравляю. $3500. 1 saat 15 minutta geldik. Нормально эле? Баягы коэффициенттер жок. Жанагы 20 мүнөттө жеткизип аткан 3000 заказдар жок, туугандар. Азына центрде коэффициент күйүп атат, типа. Кечинде кечкирди да. Зеленоградда күйүп атат как положено. И Москвада центрде кечине күйүп атат. Шарикке по-любому, Шариктин тушундагы деревнядамын да. Шарикке по-любому неме кылбаса керек. Проводник бербесе керек. Уже 6000. 5 заказ менен 6000 кылдык. Антибентип домой самой кылып атып. Бир эки иштеп алсак, Кудай кааласа, план толду деп эсептей берсек болот бүгүнкү күнгө. Себеби бүгүн кеч чыктым да. Ачын эрте чыгыш керек. Ошо Уступинскийге барып алып дагы трудовой договор неме менен иштетебиз деп атышпайбы? Аны дагы мындай кылалы, андай кылалы деп сүйлөшүп ал жерде отуруп калдык. Ошо мындай сен оюң деп, мен оюм кандай, мен оюм, мен тиешем жок болсо паркка. Сиз өшөрүлөр да, просто реклама кылганымда всегда телефонго жооп берген, всегда жакшы маалымат берген бирөөнү койгула диспетчерге. Мурдагыдай биздин диспетчерге окшобосун. Десем, жок, жакшы диспетчер болот, ана мына мындай кылабыз, андай кылабыз деп. Ошол жакта отуруп калдык. Мен жөн алып отура беришет ушинтип, убактын кетирип. Мнениям уккусу келе беришет. А по факту мен ал жерде эч кимди эмесмин уже.
үшін жан ұрыштан жалықпай үнмен. Здрасте. Здравствуйте. Севастопольский проспект, да? Севастопольский проспект. Мансапқа байланба, сен күткөн жеңдік алыда. Ну, вот здесь сперва. Ага. Все, спасибо. До свидания, всего До доброго. свидания. Жиырма эки минут 1300. Алтынчы заказ. Немеге 1.26 коэффициентini алып чыктым центрден. Жанагы жерден заказ бербей коёбуду. Неме койсом, пайдаланып койсомчу. Пайдаланган жерде заказ бербейт да, силерде ушундай болуп атабы? Пайдаланып өчүрсөң, түнүнкү эле койсоң заказ берет. Центрге түшүп туруп беркел трудовой договор менен иштеп аткан таксопаркка кирдим дагы. Амой койдум эле сразу эле белорусскийден берди. Домоюм мунуку Ступинский проезд. Кийин кете берели. Жети миң болуп калды эми, жети миң болуп калды. Үйгө чейин 1000 сом заказ жабак экенбиз, 8000ге така койсок нормально болмок да. Үч миң айрандан 1000 сом бензин, 5000 таза калды. До свидания. Ну вот, 7-ci заказ. Бензин дагы түгөндү, үй жака да келип калдым. Мен үйгө эмес, Бобровага келип калдым. Өзгөрүп атканда ушу Бобровага тийип өтөйүн деп аттым эле, неме стеклоомыватель алып алайын депчи. Стеклоомыватель түтпөй эле тойгоз да. Вообще иштетересиң түгөнүп калып атат. 8000 жеткизе албай койдум туугандар. Саат почти канчада? Саат 3'te işte başladım. Saat 11 oldu. Şu an çok kat 8 saat. Oy. 7-8 saat. Çöt. Men Stupinski'ye varıp yani 2 saatte vakit getirip koydum da. Onlar ушул iş примерно ушундай болот да, ешкандай болот да десеңер. Эртең менен чыкканда кандай болот да, комментарий жазып коелу, эртең менен чыкканда кандай болот да, болсо эртең менен чыгалы. Анан ушу мен иштеген таксопаркка кошулабыз. Парковый самозанятие 1%. Или трудовой договор менен иштейбиз туугандар. Тоже ошодо иштеп атам. Тоже ошол 2% парк и 5% налог. А парковый самозанятиеда 1% парк беребиз, 5% налог беребиз ушундай. Игрек.